Жети Өгүз району Данаки Иманов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 9-классындагы кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Саламатсыздарбы? Маанайыбыз жакшыбы? Кыргыз тили китебибизди алып чыгып, сабакка көңүл буралы. Пайдалуу нерсени үйрөнүү үчүн жакшы ой менен кубанычтуу кыял керек экендигин унутпайлы. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Кыргыз тили жөнүндө эки сөз. Келгиле, сабагыбызды баштаардан мурда бул сөзгө маани бере кетеличи. Кыргыз тили байыркы жана көп кылым жашап келген экен. Кыргыз тилинин канчалаган душмандары болуп келсе да, ал эч качан өлбөй, бүгүнкү күнгө чейин жашап келди жана гүлдөп өнүгүү жолунда. Андыктан бул улуу тилди жакшылап үйрөнүп алалы. Сабактын темасы муун, муундун түрлөрү. Сабагыбыздын максаттары: муун боюнча маалымат алабыз, ой жүгүртүүбүз, сүйлөгөбүз өнүгөт, кыргыз тилин сыйлоого, кыргыз тилинде туура сүйлөй билүүгө багыт алабыз. Сөздүк. Словарь. Муун — слог, басым — ударение, ыргак — ритм, үндүү — гласный, звук — тыбыш. Кыргыз тилинде муунду үндүү тыбыштар түзөт. Бир жолку дем чыгаруу менен айтылган сөз же сөздүн бөлүгү муунду түзөт. Алма. Бул сөздү эки ыргак менен айтабыз. Сөздө эки үндүү бар. Үч. Бул сөздү бир дем чыгаруу менен эле айтабыз. Сөздө бир үндүү, бир эле ыргак бар. Сөздө канча үндүү тыбыш болсо, ошончо муун болот. Биздин. Бул сөздө эки үндүү тыбыш бар, демек эки муун бар. Акылбектин. Бул сөздө канча муун бар? Биринчи канча үндүү бар экендигин санайбыз. А, ы, и. Канча үндүү бар экен? Бул сөздө 4 үндүү тыбыш бар. 4 муун бар демек. Ар бир муундун борборунда үндүү тыбыш турат. Үндүү тыбыш жеке туруп да муунду түзө алат. Мисалы: Асан. Бул жерде биринчи муун үндүү тыбыштан гана жасалды. Сөздөр бир муунду жана көп муунду болушат. Бир муунду сөздөр: от, ал, күт, кеч жана башкалар. Көп муунду сөздөр: билгендер, көпөлөк, асмандан жана башка. Муундун түрлөрү. Муундун 3 түрү бар балдар. Ачык муун, жабык муун жана туюк муун. Ачык муун. Муун үндүү тыбыштан гана турса же үндүү тыбыш менен аяктаса ачык муун болот. Ата, кара. Байкасаңар, муундар үндүү тыбыштан туруп жатат жана үндүү тыбыш менен аяктап жатат. Мындай муундар кантип аталат экен? Албетте, ачык муун деп аталат. Жабык муун жөнүндө сөз кылалы. Муун үнсүз тыбыш менен аяктаса жабык муун болот. Ал, от, ый. Арча. Бул сөздө биринчи муун жабык муун. Ал эми экинчи муун кандай муун болду? Туура, ачык муун. Себеби үндүү тыбыш менен аяктады. Туюк муун. Муун үнсүз тыбыш менен башталып, үнсүз тыбыш менен аяктаса, туюк муун болот.
төрт, бер, чач, сал, кеч, тулпар, жаңгак, шиште. Бул сөздүн биринчи мууну туюк муун, экинчи муунучу туура ачык муун болот. Шиште дегенде үндүү тамга менен аяктап жатат. Муундун сөздү айтуудагы мааниси. Кыргыз тилинде басым дайыма акыркы муунга түшөт. Акыркы муундагы үндүү созулуңку айтылат. Кыргыз тилиндеги сөздөрдү акыркы муунга басым түшүрүп айтуубуз керек. Мисалы: турналар, акылман. Басымды акыркы муунга койдукпу? Демек, кыргыз тилиндеги сөздү туура айттык. Биздин бүгүнкү сабакта муун боюнча үйрөнө тургандарыбыз мына ушулар болчу. Муун жөнүндө жеткиликтүү маалымат алдык окшойт. Урматтуу окуучулар, сабагыбызды бышыктап алалы. Муун деген эмне экен? Муунда кандай тыбыш маанилүү экен? Бир муунду сөз болушу мүмкүнбү? Бир үндүүдөн турган муун болобу? Муундун түрлөрү боюнча суроолор. Ачык муун кандай болот? Жабык муун кантип жасалат? Кайсы муунду туюк муун деп атасак болот? Жогорудагы суроолорго өз алдыңарча жооп берүүгө аракет кылгыла. Бардык суроолорго жооп берген болсоңор, анда азаматсыңар. Силер кыргыз тилиндеги муундарды жакшы өздөштүрдүңөр жана кыргыз тилинде туура сүйлөөнү билесиңер. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Сабагыбыз аяктады.